Футбол сүйүүчүлөр үчүн чоң майрам. Катарда футбол финалдык беттештерге жакындап калса, бүгүн Бишкекте Мурас достук футболу башталды. Биринчилерден болуп оюнга футбол федерациясы менен президенттин командасы чыгып, биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча 4-0 эсебинде президенттин командасы алдыда. Белгилей кетсек, эң биринчи голду атаандаштардын дарбазасына президент Садыр Жапаров узатты. Алаңгыча оюндун экинчи бөлүгү башталып, президенттик администрациянын каршылаш командасы эсепти кыскартканга жетишти. Бирок эсепти теңегенге спорттук федерациялар үлгүргөн жок. Оюн өтө кызыктуу болду. Бир жагынан бизге эми баягы командабыз ардагерлер көбүрөөк үчүн кичине күчүбүз жетпей калды десек болот. Биринчи таймда түшүнбөстүктөр болуп кетти кичине. Баягы оюн таласында өзүбүз тактикалык жактан туура эмес ойноп алдык. Биринчи таймда 4-0 эсебинде утулуп калдык. Экинчи таймда биз 2 гол киргизип, жалпы эсеп 4-2 болуп бүттү. Достук мелдешке быйыл 16 команда катышып жатат. Алардын арасындагы бизнес өкүлдөрү менен эл өкүлдөрү экинчи оюнга чыгып, кызыктуу оюн тартуулашты. Эл өкүлдөрү мыкты даярдыктар менен келишкен. Алар бул мелдеште байгелүү орунду алабыз деген ишеничте турушат. Бирок алар үчүн жеңиш эң башкы максат эмес. Бүгүнкү күнү маселе ошол жеңиште эмес. Достукта мен ойлойм, баягы орустарда жакшы сөз бар го, победить дружба депчи. Биз ошол оюндун алкагында спортту пропаганда кылсак, футболду пропаганда кылсак, жалпыстан ушул жерде көпчүлүк ушул бардык аймактардан бери келген губернаторлор, акимдер бар, башка ведомстволордо бар, ошолор менен чогуу биргеликте биздин ынтымагыбыз күчөп, бул аткан ишибиз бир эле мамлекет үчүн, эл үчүн. Эл өкүлдөрү менен беттешкен бизнес өкүлдөрү 2-0 эсебинде жеңилүү ызасын тартышты. Алардын оюнда чабуулду ишке ашырууга мүмкүн болгон жок. Оюн жакшы эле болду, кызыктуу болду, анан бирок утулуп калдык Телеке каршы. Эмне жетишпей калды? Биздин орусча айтканда реализация болгон жок, себеби моменттери жакшы эле, көп моменттер жасадык, бирок ошо болгон моменттер киргизе албай голдорубузду, өзүбүздүн голдорубузду киргизсек, анда утат болчубуз, себеби алар 2-3 жолу тепти, 2 гол киргизди. Биз болсо, особенно мен 5 жолу теп, бардык эме же вратарга тиет, же эмеден ашып кетет, дарбазадан ашып кетет. Ошол моменттерди киргизсек жакшы эле болот болчу, эми кийинки оюндарды көрөлүк. Достук мелдешине өнөр адамдары жана журналисттер дагы катышууда. Өнөр командасы бүгүнкү ушул Мурас мелдешине даярдыгы жакшы, командалардын баары тең эле машыгуудан өтүп даярданыштуу болуш керек. Менин оюмча өнөр командасы дагы биз 1 айдан ашык машыгууда болдук. Ошону менен бирге командада кээ бир Таалай Кулмендиев сыяктуу кээ бир биздин жакшы мыкты оюнчулар ойнобой калды. Себеби түшүнөсүздөр, чыгармачыл адамдарда бар фестиваль, спектакльдер, съемкалар болуп калды. Ал эми журналисттер биринчи оюнга сот өкүлдөрү менен чыгышты. А тайпасында алар менен бирге президенттин командасы Фемида спорттук федерациялар бар. Чоң тиречи таймаш болгон турат. Кудай буйрса биз буга баягы майрамдык маанай менен сергек жашоого үндөө максатында учуруп аткандан кийин биз утсак да утулсак да бир жакшы майрамдык маанайда кайтабыз деп ишенем. Бирок бүгүн утушубуз керек 4 команданын тең. Алгачкы оюндардан кийин мелдештин расмий ачылыш азем өттү. Иш-чаранын ачылышы Газпром балдарга дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо спорт комплексинде болду. Мамлекет башчысы өз сөзүндө катышуучуларды кезектеги салттуу Мурас оюндардын башталышы менен куттуктап, биринчи турнир өткөн жылы белгиленген кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналганын эске салды. Садыр Жапаров ага 6 команда катышканын, экинчи турнирге 12, учурда 16 команда болгонун жана муну менен мындай турнирге кызыгуу күчөгөнүн, мелдештин максаты сергек жашоого үндөө экенин баса белгиледи. Урматтуу футболчулар, урматтуу футбол көрөрмандары, кайрадан салт болуп калган ушу Мурас турниринде сиздер менен жолугушуп жатканыма өтө кубанычтамын. Былтыр эсиңиздерде болсо керек, биз кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгиленгенбиз. Ошол күнү ушул турнирде жылына 2 жолу улантып туралы деп суранычтар болгон. Ошондон бери улантып келатабыз. Мына ошол биринчи турнирде 6 команда катышкан, андан жазындагы турнирде болсо 12 команда катышыптыр, бүгүн 16 команда келиптир. Бул деген сөз ушуган кызыгуу күчөп, мындан ары ушул турнир салтка айланып, түбөлүк уланып кетет деген үмүттөбүз. Биз бул турнир менен эмнени көздөйбүз? Биз бул турнир менен
биз ушул саясат менен жаштарыбызды, жаш эле эмес бүтүндөй өлкөдөгү жашкары дебей элдерибизди ушу спортко үндөп, баягы спорт ден соолуктун булагы дейт. Дени сак эл болсо дени сак өлкө деп коет. Ошондуктан бери ушундай пропаганда кылыш үчүн ушул турнирди уюштуруп атабыз. Кудай буюрса бул турнирибиз улана берет. Анан эми спортчуларга, футболчуларга кааларым футболдо негизи эле спортто күчтүүлөр жеңет. Ошондуктан спортто баягы жеңишти сатып ала албайсың. Ошондуктан күчтүүлөр жеңсин демекмин. Муну достук командасына келгенбиз. Жана ойноштук. Жакшы эле. Дагы экинчи ойнойт да. Ошого деле валейт этебиз. Ойын негизи кандай болот? Жакшы болот, аябай. Ойын кызыктуу болуп атат. Фемида командасын колдоп отурабыз. Садыр Жапаров ажообуздун командасына валейт этебиз. Ошол азырынча. Биринчи жеңиш бар. Ошо Кооздук командасын колдоп келдик, балешибиз. Оюн жакшы өтүп атат. Мындай ошо постоянно өтсүн. Кыргызстан элибизде тынччылык болсун. Таймашка келген 16 команда 4 топко бөлүнүп, алардын 2 тобу Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда, калганы Газпром балдарга дене тарбия жана ден соолукту чоңдоо спорт комплексинде беттештерди өткөрүшүүдө. Белгилей кетсек, чейрек финал, жарым финал жана финалдык оюндар эртең 15 декабрда жыйынтыкталат. Айза Камчыбекова, Нурдан Сергеев, Пирамида.